Мен электр энергиясынан карызым бар болчу. Жашоо шартка байланыштуу төлөй албай жүрсөм сотко арыз беришкен. Эми сот менин шартымды карабай эле, сотко катыштырбай эле чечим чыгарып салыптыр. Бир жолу чакыруу келген, бирок мен үйдө ооруп жатып бара алган эмесмин. Соттун жасаганы туурабы же сот туура эмес чечим чыгарганбы? Сот чечим чыгарарда сөзсүз түрдө ал мыйзамды жетекчилик алат. Сот мындай өзү каалагандай эле чечим кабыл алганга мыйзам жол бербейт. Себеби мыйзамга ылайык сот мындай өзүнүн ички ынанымы менен ошол соттук отурумдагы болгон териштирүүлөрдүн негизинде далилдерге демек таянып ички ынанымы менен мыйзамды жетекчилик алып гана чечим чыгарат. Демек чечим чыгарганга соттун укугу болгон, сот ал укугунан пайдаланган. Ал эми сизди катыштырбагандыгы боюнча мыйзамда сөзсүз мындай билдирүү жөнөтүлөт, тиешелүү түрдө кабардар кылат сизди. Эгерде сиз айтып жатасыз ооруп калдым деп. Эгерде ошол ооругандыгыңыз жөнүндө атайын медициналык тастыктоочу тактаманы жиберип, ишти башка күнгө калтырууну сурап, ишке өзүңүздүн катышуу максатыңызды билдирген болсоңуз, ал сөзсүз түрдө сот ишти кароону башка күнгө калтырат. Ал эми сиз эч кандай андай кабар бербеген болсоңуз, сот бул ишти демек сиздин катышууңузсуз караганга укугу бар. Себеби дегенде мыйзамда соттун боло турган ордун, саатын, күнүн билип туруп, белгисиз себептер менен демек сиз сотко келбесеңиз, анда ишти кароого мындай тоскоолдук болуп саналбайт. Демек сот караганга толук укугу болгон. Эгерде сиз ошол соттун чечиминде көрсөтүлгөн жагдайларга, мен жогоруда айтып кетпедимби, сот далилдерге таянып чечим кабыл алат. Демек сизде кандайдыр бир башка далилдер боло турган болсо, ошол сиздин карызыңыздын жок экендиги жөнүндө тастыктоочу колуңузда далилдер боло турган болсо, анда сиз ал далилдериңиз менен барып, бул акыркы соттук акты болуп саналбайт, жогорку турган инстанциялар бар. Демек кайсы райондо жашасаңыз, ошол областагы ошол эле биринчи инстанциялык сот аркылуу областтык сотко апелляциялык даттануу келтирүүгө укугуңуз бар. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси 169-бирене ишке катышуучу жактардын жана алардын өкүлдөрүнүн сот жыйналышына келбөөсүнүн натыйжалары, ишке катышуучу жактар келбей калуусунун себептери жөнүндө сотко кабарлоого жана бул себептердин жойүлүүлүгүн далилдерин берүүгө милдеттүү. Кабардар кылынгандыгы жөнүндө маалыматтар болбогон ишке катышуучу жактардын кимдир бирөөсү сот жыйналышына келбеген учурда ишти териштирүү кийинкиге калтырылат. Эгерде ишке катышуучу жактар сот жыйналышынын убактысына жана орду жөнүндө талаптагыдай кабардар кылынган болсо, сот алардын келбегендигин себептери жойылуу деген тыянакка келсе, сот ишти териштирүүнү кийинкиге калтыра алат. Сот жыйналышынын убактысы жана орду жөнүндө талаптагыдай кабардар кылынган ишке катышуучу жактардын кимдир бирөөсү келбеген учурда, эгерде келбегендигин себептери жөнүндө маалымат жок болсо, же болбосо сот алардын келбегендигин себептерин жойылуу эмес деп тааныса, сот ишти кароого укуктуу.